Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз сиздердин назарыңыздарга дайыма сыр катары кармап жүрчү 7 нерсе деген темада бир баян жасайлы деп турабыз. Андыктан алдыңкы бир аз мүнөттөрдө биз менен болуп туруңуздар. Эгерде кандайдыр бир сиздерде ой пикирлер жаралса, комментарийге калтырып жана биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Анда темабыз боюнча сөз баштасак, дайыма сыр катары кармап жүрчү 7 нерсе. Кээ бир нерселерди арт кимге айта бербей, сыр катары сактоону Көр Joy басылмасы сунуштайт. Болочок пландарың жөнүндө же диетаңды башка бирөөлөр укса, сөзсүз аны бурмалаганга аракет кылган бири табылат. Үй бүлөңдө болуп жаткан чыр-чатактар менен жеке жашооң жөнүндө башка адамдар билбей эле койгону туура. Эсиңде болсун, бардык эле адам сага жакшылык каалай бербейт. Кимдир бирөө сен жөнүндө маалыматты сага каршы колдонушу мүмкүн. Ошондуктан бул 7 нерсени дайыма сыр катары сактаңыздар. Биринчи, болочок пландарың. Алдыга койгон чоң пландарыңды тааныштарың менен бөлүшкүң келип, алардан колдоо күтөсүңбү? Бирок баары тескери болушу мүмкүн. Кээси сени айнытканга аракет кылып, болгон максатыңдан артка тартышы мүмкүн. Ал нерсеге сенин алың келбейт деп ишенимиңе доо кетирет. Эгер бизнес пландарың менен бөлүшсөң, аны уурдатып жибергенге дайыма даяр бол. Эсиңде болсун, тегерегиңде сени жакшы идеяларыңды алып койчу адамдар толтура. Экинчи, досторуңдун сыры. Сага сыр катары айтылган сөздүн баары сыр бойдон калыш керек. Мисалы, досуң жеке жашоосундагы кыйынчылыктар жөнүндө же аны жаңы жумушка чакырып жаткандыгы тууралуу айтса, аны эч кимге айтпа. Сен анын ишениминен чыгып каласың. Эгер башкага айтсаң, достугуңа ажырым кетиши толук мүмкүн. Анан дагы ушакташпа. Эгер бирөө жөнүндө жаман нерсе уксаң, бирок ага толук ишенбесең, ичиңде эле сактаганың туура. Баарын эле бул жаңылыкты жая бербе. Үчүнчү, үй бүлөңдөгү чыр-чатактар. Жарың менен урушуп жатасыңбы? Ажырашканга жакындап калдыңбы? Бул тууралуу башка бирөө билиш керек эмес. Өз проблемаларың тууралуу айтып жатып, башка бирөөнүн алдында алсыз экендигиңди көрсөтөсүң. Анан дагы мындай сөздөр сенин проблемаңды ырбатып жибериши мүмкүн. Мындайча айтканда, жарыңдын сага жакпаган жактарын бирөөгө айтып жатып, сен аны башка бирөө алдында кемсинтип жатасың. Жарың аны укса, сөзсүз таарынат. Төртүнчү, жеке жашооң. Баарын эле белгилүү, ар ким эле укмуштуудай өткөн жолугушуусу менен досторуна бөлүшкүсү келет. Өзүнүн сүйгөнү менен бирөөнүн алдында мактануу азгырыгы дайыма жогору турат. Бирок жеке жашооңдун майда чүйдөсүнө чейин төкпөй чачпай айтып берүү жаман адат. Бул сага жана сенин жарыңа гана тиешелүү нерсе. Бешинчи, кайрымдуулук. Филантроп катары сен көп адамдын жашоосуна позитив алып келип, жашоосун өзгөртөсүң. Эгер аны ар кимге айтып, мактана берсең, анын баалуулугун жоготосуң. Элдер сен өзүңө упай чогултуш үчүн гана башкаларга жардам берип жатат дешет. Өз кылган жакшылыктарың менен гана мактана бербе. Алтынчы, финансылык иштер. Бул жазылбаган эреже. Сенин кирешелериң менен чыгашаларың талкуунун темасы болбош керек. Адамдар ортосундагы мамиледе экономикалык теңдүүлүк болбойт. Эгер досторуң менен өзүңдүн айлык акың жөнүндө сүйлөшүп баштасаң, бул ким канча табат деген жарышка алып келет. Жыйынтыгында достук мамиле кастык мамиле менен көрө албастыкка орун бошотот. Ошондуктан башкалар менен өз акчаңды санабаганга үйрөн. Жетинчи, жашоо образың. Ойлодуң беле, сенин диетаң ким бузду, же ким саламат тамактанууга өтүүгө тоскоол болуп жатат, балким ал сенин досторуңдур. Сенин жаңы диетаң узак болот, эгер сыр катары сактасаң. Эгер ар кимге эле жашоо образыңды айта берсең, бул сенин аракетиңди сыйлабаган бирөөнүн көңүлүн өзүнө бурушу мүмкүн. Ал сенин болгон аракетиңди жокко чыгарууга жан урат. Колдон келсе түшүнбөгөн адам менен сүйлөшпөчү. Дагы бир тема, дин менен ишеним. Бул эң ыңгайсыз тема, бат эле урушка айланып кетиши мүмкүн. Демек, бул сиздерге жеткизүүчү маалыматтарыбыз болду. Кийинки дагы сиздерге пайдалуу бир маалыматтардын бөлүшөбүз деген терең ишенич менен бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз.
Көрүшкөнгө чейин ден соолукта болуңуздар. Баарыңыздарга аманчылык тилейбиз. Саламатта калыңыздар.